көл, кейде тынчта кейде толкун. Толкуса толкунуна тең ортокмун. Дүйнөдө канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун деп улуу акын атабыз Алык Осмонов айткандай, бир сынын сырын бузбай, көп болуп бардык сырында, муңунда, жакшысында, жаманында өз боюна чөгөрүп, чалкып гана жаткандай, кыргыз элибиздин бермети, сыймыгы болгон ысык көлүбүз бир тарабы күнгөй ала тоосу менен, бир тарабы Тескей ала тоосу менен курчалып, эмне деген ажайып оозуу, таза суулары, шаркыратмалары, эс алуу жайлары, жер астынан чыккан табигый, дары, касиеттүү суулары менен эс алуучуларды өзүнө тартып турат. Ата-бабаларыбыз айтып кеткендей, жайы салкын, кышы суук эмес. Жайы кышы дебей, ар тараптан көптөгөн мамлекеттерден эс алуучулар келип, дартына дава, шыпа таап кетишет. Мисалы, Ак суудагы жерден чыккан ысык суусу, Бар булактагы жерден чыккан ысык суусу, Чок талдагы жерден чыккан ысык суусу, Кызыл тууда Туз көл. Эмне деген касиеттүү, ылйык жерлерибиз бар. Биздин ысык көл Кыргызстанда болгонуна сыймыктана, барктана, мактана билели. Сан байлык жаткан жеримден, айланам салкын төрүңдөн, замандын күүсүн коштогон, бермети ысык